Тарыхта Харун Рашид деген адилеттүү бир падыша болгон экен. Көп ислам тарыхына көпчүлүгү билет бул кишини. Бул киши учурунда өзү илимдүү дагы болуп, падыша да болуп, анан бүткүл аалымдар менен кеңешип турган бир жакшы сыпаты, адаты болгон экен. Ошол аалымдардын баарын жыйнап, анан уулу 7 жашар уулун алып келип айтат экен, ушул балага эмне берсек болот дейт экен да. Мен ата катарында эмне бере алам дейт экен. Десе, анан тиги аалымдар айтат да, бул баланы энеден туума жылаңач кыл дейт. Жылаңач кылгандан кийин бул баладан эмнени ала албайсың эми дейт. Эгер сен буга дейт такты берсең, бийлик берсең, жылаңачтап койсо бул эч ким тактысыз, башындагы баягы кийген, колундагы кийиминсиз бул падыша эмес, бул эч ким. Буну дейт жылаңачтагандан кийин буга сен байлык берсең, буну карактап кетсе, бул дагы кембагал болуп калат дейт. Сен бага эмне берсең дагы жылаңачса калбай турган нерсе беришиң керек десе, ал эмне дейт. Ошондо аалымдар бир оозун 3 нерсеге багыт коет. Мен да ошол учурдан пайдаланып, биздин ата-энелер ошого багыт коюш керек. Биринчиси, балага бул дүйнөдө туура багыт бериш керек. Жашоодо туура багыт бериш керек. Жашоону жашоо өзү жеңил. Жашоону татаалдаштырбай, балам, жашоо өзү мындай нерсе. Жашоодо сен мындай болгон, андай болгон деп жакшы насаатын берип, тарбиясын берип, ошол менен артынан тарбия берип, насаат кылып эле кала бербестен, баардыгы эле биз каалагандай боло бербейт. Кудай Тааланын тагдыры деген нерсе бар, ошо Кудай Тааланын тагдыры жакшысынан, оңунан түшүп калсын деп көп дуа кылуу ошо балага. Дуалардын кабыл болгондордун бир катарында ата-эненин балага болгон дуасы да. Ошол дуа аркылуу аракет да кылып, дуа да кылып, анан кийин ошол багытты туура берүү. Биринчиси, экинчиси балага жакшы билим берүү. Биз ушул маселеге бир аз коомубуз бир аз акыркы мезгилдерде мындай кайдыгер мамиле кылып атат да. Анткени биз бир аз айрандан, сүттөн оозу күйгөн айран үйлөө ичет деп өтө эле ашкере баягы билимге туура эмес багытка уруп алыппыздарбыз. 90-жылдары окуу жайлары көбөйүп кетип, баары эле окуй берип, дипломдуу болуп, бирок эч ким иштебей калса, ай койчу, диплом менен деле кереги жок экен да, окуштун кереги жок экен да. Андан көрө иштесин бала деп, бели ката элек, түшүнүгү бир быш элек балдардын баарын эле окууну бүтөрү менен эле бүтүп-бүтпөс Россияга жөнөтүп атабыз. Даже айылдарда ушундай бир тенденция бар. Паспорт алары менен жөнөтөт экен. Мисалычы, бул жаман нерсе да. Билим бербей атабыз. Билим бербегенден кийин билим албаган бала ошол билимсиз эле кара жумуш менен эле алек болот. Анан билим албаган бала түшүнүгү дагы тар болот. Түшүнүгү тар болгондо демек ал тар түшүнүк менен келечектеги сиздин неберелериңизди, кийинки муунузду эле ошо тар эле түшүнүк менен тарбиялайт. Ошон үчүн билим берүү өтө маанилүү. Ага диний дагы билим, светтик дагы билимди, жакшы билимди беришибиз керек. Ошол бир. Анан үчүнчүсү, балага керектүү нерсе бул өнөр. Жакшы өнөр үйрөтүү. Ар дайым эле кээде алган диплом менен жумуш таба албай калышың мүмкүн. Өнөрлүү өлбөйт дейт элибиз. Ошон үчүн кыргызга жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Анан өнөр алдык кызыл тил дейт. Балага ошол жакшы сүйлөгөндү, жакшы бир баарлашканды, адам болгонду үйрөнүш керек. Азыркы тенденцияны жакшы байкасаңыз, дүйнөдө чоң корпорациялар бар, мисалы Google, Facebook, Amazon деген чоң корпорацияларда илгери кабыл алганда адистерден биринчи диплом сурачу экен да, кесибиничи. Сен кайсы дипломго ээсиң, кандайсың деп. Азыр биринчи кезекте диплом эмес, жумушту кантип алып кетесиң, анан адамдар менен кандай мамиле кура аласың. Коммуникациясын карап калып турат. Анткени сен 1000 адис болгонуң менен, бирок сен адамдар менен мамиле кыла албасаң, болбойт экен. Жумуш кетпейт экен да. Ошон үчүн биринчи кезекте жумушту кантип алып кетесиң, кандай мамиле курасың, ошого биринчи басым коюп атат. Биз дагы демек ошо балдарыбызга туура багыт берип, керектүү билим берип, анан керектүү ошол өнөрдү үйрөтүшүбүз керек. Ошол эле кезекте мындан сырткары биз балдарыбыздын жакшы нерсени үйрөнүш, эске алышыбыз керек. Баягы 3 бурчтук деп эдикпи? Коом, мектеп, анан үй бүлө деп. Илгери үй бүлө орто ченемден пайыздык үлүшү 80% тарбия, таалимди үйдөн алып, калганын мектептен, анан чөйрөдөн алчу да. Азыр чөйрө көбөйүп кетип атат. Пропорция өзгөрдү. Азыр чөйрөнүкү 50-60, кээ бир жерлерде, кээ бир үй бүлөлөрдө балдар 70-80% эле чөйрөгө ташталып калган.